2006 жылы жер кандай кылып берилгенин бизде маалымат жок ал ушудачы. Мисалы, парктын территориясы бар. Ал парктын территориясы зеленый насаждение болгону, парковый зона болгондон кийин ал жер берилгенге болбойт негизи. Кызыл китеп бизде азыр токтомдо биздин положенияларда жок жоболордо. Кызыл китеп берилиш керек деген. Биздики убактылуу мөөнөткө берилет жерлер. Буга чейин 2013 жылга чейин жерлер кызыл китеп частный руки берилчү. Азыркы учурда берилбейт. Себеп дегенде 2013 жылы прокуратура протест киргизген биздин жобого. Бул жобоңор туура эмес иштейт. Бул жерден частный собственность деген сөздү алып салгыла деген. Ошондо Гор кеңеш өзүнүн токтому менен аларды алып бардыгын. Азыркы учурда кызыл китеп берилбейт. 2013-төн бери бир да кызыл китеп мэрия тарабынан берилген эмес. Эми жер кодекси боюнча 50 жылга чейин алынат. Биздики практикада 5 жылга берилет жерлер, берилип келген буга чейин. Азыркы күнү биз айтып атпайлыкпы, буга чейин айттым го, жаңы жоболорду алып киргенбиз деп. Ал жерде мисалы көп кабаттуу үйлөргө жер берилсе, мисалы 5 жылга. Анан ал 5 жылдан кийин курулуп бүткөндөн кийин аны бизге өткөрүп бербейт да кайра. Ал жерде уже үй турса көп кабаттуу, аны биз эмне кылмак элек. Ошол себептен биз жаңы жобо ойлоп киргизгенбиз ал Гор кеңешке. Азыр ал кабыл алынган. Эгерде мисалы буга чейин 5 жылга берилсе, үйдү куруп бүткөндөн кийин ошол биздин арендатор ошол жерди сатып алганга укуктуу. Кызыл китеп. Бирок ал азыр иштеп баштай элек. Буюрса жакында иштеп баштайт.